Кан басым кандай учурда көтөрүлөт жана төмөндөйт? Адистердин айтымында кан басымдын жогорудагы жана төмөндагы болушу кооптуу экендигин айтып келишет. Адамдын кан басымы кандай шартта көтөрүлөт? Адамдын кан басымы жөндөн жөн негизи жок көтөрүлбөйт. Ага белгилүү факторлор таасир этет. Организмге суу жетишпегенде адам күнүнө 2 литр суу ичүүсү абзел. Качан организмге суу жетишпегенде кан коюланып, жүрөктүн жумушун оорлоштурат. Андан улам кан басым көтөрүлөт. Тынымсыз майлуу тамак жегенден улам жана курамында холестерин көп азыктарды колдонгондон улам дагы көтөрүлөт. Тузду ашыкча өлчөмдө колдонгондон улам, жагымсыз адаттар, алкоголь ичүү жана тамеки чегүү, стресс, тукум куучулук сыяктуу факторлор таасир этет. Кандай шартта кан басым түшөт? Ашыкча салмак жана стресс, кыймыл аздан улам. Алыңыз кетип, өңүңүз кубарып, айрым учурларда эсин жоготуп жыгылып калганга чейин абал күтүлөт. Туура эмес тамактануудан жана ушул сыяктуу бир канча факторлор таасир этет. Эгерде сизде төмөнкү нерселер байкалса, анда убагында дарыгерге кайрылып дарылануу керек.